кийинки маселе соттук эксперттик иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Зарылбек уулу Алмазбек, юстиция министринин ордун басары. Сөз сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Бүгүн сиздердин карооңуздарга соттук эксперттик иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору сунушталууда. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентин 21-жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгынын негизинде иштелип чыккан. Белгилей кетсек, соттук эксперттик иш жөнүндө мыйзам 2013-жылы кабыл алынган. Ошол эле учурда кылмыш жаза кодекси, жазык процесстик кодекси, укук бузуулар жөнүндө кодекси жаңы редакцияда кабыл алынып, 21-жылдын 28 октябрында токтоо менен күчүнө кирген. Ушуга байланыштуу сиздерге, урматтуу депутаттар, сиздерге сунушталып жаткан мыйзам долбоору иштелип чыгып, ал шарттуу түрдө 2 блоктон түзүлгөн. Биринчи блок бул кылмыш жаза процессуалдык, жарандык процессуалдык жана кылмыш жаза кодекстеринин редакциясына ылайык соттук эксперттик иш жөнүндө мыйзамга тактоочу жана редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилген. Экинчи блок болсо бул соттук эксперттик иш жөнүндө мыйзамдын 13 беренесине өзгөртүү киргизүү жана тагыраак айтканда соттук экспертизанын 14 түрүн аткаруу функциясын жеке соттук эксперттик уюмдарга өткөрүп берүү каралган. Урматтуу депутаттар, ушул сиздерге сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынган учурда ошо жеке соттук эксперттик уюмдар жүргүзө албаган экспертизалардын 4 гана түрү калат деп белгилеп кетким келип атат. Ушу сиздерге сунушталып жаткан мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам. Рахмат.